Жогорку соттун төрагасынын орунбасары Нургүл Бакирова көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин аткаруу комитетинин КМШ байкоочулар миссиясынын ишмердүүлүгүн камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Евгений Козяк менен КМШ аткаруу комитетинин кеңешчиси Олег Кулеба менен жолугушту. Өз сөзүндө Жогорку соттун төрагасынын орунбасары Нургүл Бакирова акыркы жылдары Кыргыз Республикасынын соттору шайлоо талаштарын ыкчам жана ачык кароо боюнча туруктуу практика түзүшкөндүгүн айтты. Биринчи инстанциядагы соттун чечими 3 күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын жогорку сотунда кассациялык тартипте даттанылышы мүмкүн. Кассациялык инстанциядагы соттун токтому акыркы болуп эсептелет жана даттанууга жатпайт. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине мөөнөтүнөн мурда өткөн шайлоолор аяктагандан кийин Кыргыз Республикасынын жогорку соту шайлоо процессинин субъектилеринин шайлоо укуктарын коргоо боюнча биринчи жана кассациялык инстанциядагы соттор тарабынан каралган административдик иштер боюнча кабыл алынган сот актыларына талдоо жүргүзөт. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар сот системасынын шайлоо процессиндеги ролун, ошондой эле шайлоо укуктарын коргоо багытындагы ишмердүүлүктүн ачыктыгын жана ыкчамдыгын камсыз кылуу маселелерин талкуулашты. КМШ байкоочулар миссиясынын өкүлдөрү өз кезегинде алдыда Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине мөөнөтүнөн мурда боло турган шайлоолорду байкоо максатында келишкендигин билдиришти. Алар шайлоо процессинин мыйзамдуу жана адилеттүү өтүшүнө көз салуу, ошондой эле сот системасынын шайлоо талаштарын кароодогу ишмердүүлүгүн иликтөө боюнча байкоо жүргүзөрүн белгилешти. Жолугушуу конструктивдүү мүнөздө өтүп, тараптар мындан ары дагы өз ара кызматташууну улантуу боюнча пикир алышты. Белгилүү болгондой, шайлоолорго байланыштуу Бишкек шаарынын административдик соту 2025 жылдын 25 октябрынан 22 декабрына чейин, ал эми жогорку соттун судьялары ушул жылдын 8 ноябрынан 30 ноябрына чейин нөөмөт тартибинде иш алып барышат.